Акыркы учурларда кылмыш кырсык окуяларын, мыйзамсыз фактыларды ачык жана ыкчам чагылдырган коомдук биринчи каналдын телегүзөт программасы назарыңыздарда. Биздин бүгүнкү чыгарылыш Кара Балта шаарындагы рейдтин жүрүшү менен коштолмокчу. Анда мамлекеттик унааларды кечки саат 8ден кийин менчигинде минген мамлекеттик кызматкерлер жана мас абалындагы ошондой эле жол мыйзамын одоно бускан айдоочулар тууралуу көрсөтөбүз. Altıda bit kontrol пойди. Алtıда. Пусть 18:00 у вас заканчивается. Это по графику, а у меня ненормированный рабочий день. Кара Балта шаарындагы рейдтин башталышы бул мамлекеттик унааны токтотуу менен болду. Анда кечки саат 6 же 8ден кийин мамлекеттин карамагындагы унааларды атайын уруксаат менен гана айдоо керек экендиги эскертилет. Мындан улам бул камера үлгүсүндөгү автоунаа шаар ичинен инспекторлор тарабынан токтотулуп, айдоочудан тийиштүү документтер жана унаанын жолдомо кагазы талап кылынганда түнкү убактарда айдоого уруксаат жок экен. Это когда... После 18:00 вы не имеете права управлять, правильно? А сейчас идет пандемия, поэтому... Ну надо было указать, уважаемый, как не получается. Что не получается? Как что не получается? Надо было путем лично указать. Это по графику, а фактически я могу... Как фактически? Тоже нельзя. Нет, Нельзя. ребята, дело в том, что сейчас идет вспышка. Мы приходим, выезжаем по адресам врача. Давайте 100 раз запись, пожалуйста. Баса бул унаа Кара Балта шаарынын мэриясына таандык. Анын ичинен мэрдин өзүн ташый турган унаалардын бири. Окуя учурунда Кара Балта шаарынын мэри Данияр Шабданов да унаанын арткы бөлүгүндө олтурганын байкадык. Муну менен айталы дегенибиз, мамлекеттин унаасын кечки саат 8ден кийин уруксаат кагазы жок айдатып жүргөнү одоно көрүнүш. Мэр тескерисинче кол алдындагы ар бир кызматкердин мыйзам ченемдүү иш алып барып жатканын көзөмөлдөөсү шарт эмеспи? Инспекторлар айдоочуга бардык жол мыйзамындагы шарттарды түшүндүрүп, унааны айып токтотуучу жайына алып кетүү керек экендигин эскертип, ишти улантышты. Унаа айып короосуна алынып келинди, тийиштүү кагаздар толтурулду. У нас находится. Это машина. Не надо жить там. Это мэрия Кара Балта. И во время сейчас... Не, вы это будете мэр города такого? Да, мэр города. Но он просит, одна машина у нас на мэрии. У нас нет других, дежурки нету. То есть машина, которую я вожу с мэра после работы. Айдоочу мэрдин өзүн ташый турганын айтат. Бирок азыркы абалга байланыштуу мэриянын башка кызматкерлерин ташып жаткандыгын билдирди. Анткени менен мэр өзү унаанын арткы бөлүгүндө олтурганы биздин объективге илингенин байкаган жоктой. Ему за это никто не оплачивает. Хорошо. Ал эми бул унаалар катар-катары менен бир багыттуу жол менен бара жаткан жеринен инспекторлорго кармалышты. Унаалардын айдоочуларына тең бирдей айып кагаздары түзүлдү. Лица по большому сроке. Времясы жок му, канчадан канча гаражга чыгып. Реализациясы жок кандай. Рейдтин алкагында дагы бир мамлекеттик унаа токтотулуп, документтерин текшере келгенде жолдомо кагазы жайында болбой чыкты. Мурда үч ойлору коюп жүрдүр ушундай. Мүмкүндүк болсун аныкынан жол. Азыр механик. Буга механик жооп болот ошондо. Механик чыгарып кетти. Айдоочу механик көтөрсөлө. Айтып койсоң ким? Механик. Суроо берип атпайбы сизге? Механик үшін Buradan da jolun mağazalarında düşünüyor musun? Tamam, mekanik koymuş.
Siz bildiğiniz öyle şu an? Sonra turamiz. Ya. Унаа райондук суу чарба башкармалыгына тийиштүү экен. Айдоочу ал жактагы механик жолдомо кагазын дал ушундайча жазып берген дейт. Бирок мындай сааты жазылбаган жолдомо кагазы жараксыз деп дагы коюуга болот. Документ тез бәке. Атыңыз кім болды? Алтынбек. Ішкі мәс білеңіз? Жоқ. Бәкен, тексеріп барып келелі, ә? Үшіңіз бәкен, yanına отырыңыз. Барып тексеріп келелі. Yanına отырыңыз. Асадыз bizden отырып алыңыз. Бул унаадагы рейд учурунда токтотулуп, айдоочусунун документтерин текшере келгенде жайында болгону менен андан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Ошол себептен айдоочуну наркология борборуна алып барып текшерүү зарылчылыгы пайда болду. Наркология борбору бул жерден айдоочу экспертизадан өткөрүлүп, анын спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарып жүргөндүгү тастыкталды. Айдоочуга карата протокол түзүлүп, унаасы айып короосуна киргизилди. Бул автоунааны инспекторлор рейд учурунда токтотушту. Айдоочуда бардык документтери жайында болгону менен спирт ичимдигин ичип алгандыгы тууралуу шек жаралып, аны кызматкерлер наркология борборуна алып барып, спирт ичимдигин ичип ичпегендигин аныктоо зарылчылыгы пайда болду. Для свидетельствования в ГНД проедемся на степень алкогольного опьянения. На степень алкогольного опьянения в ГНД. А пассажирское сиденье сядь в ГНД проедемся. Наркология борборунан айдоочунун спирт ичимдигин ичип алгандыгы аныкталып, тийиштүү айып кагазы толтурулган соң, анын автоунаасы айып короосуна токтотулмай болду. Байкал кабыл алдык сизди. Московский, Держинкага жеке экипаж жөнөтүп больницадан жүзөдү. Бир адам жатып калыптыр, жашы болжол менен 30-35. Кыйналып атам дейт. Патрулдук милиция кызматкерлери май куюучу жайдын алдында жардам сурап жаткан жаранга көмөк көрсөтүштү. Дегенибиз, бул адам оор абалда тез жардам унаасын чакыра албай олтурган экен. Бул жерден өтүп бара жаткан жарандар да тез жардам унаасын чакырышкан, бирок бир топ убакыттан бери келбей жаткандыгы белгилүү болду. Биз дагы 103 номерин терип, тез жардам кызматкерлеринин тезинен келүүсүн өтүнүп көрдүк. Анткени менен ал жактан төмөндөгүдөй жооп болду. Эже, могу жибек жолу Держинкада киши жатып калыптыр да. Барандай вызов күтүп турат, вызовчуга Состояниеңиз аябай жаман экен, өбөлөң калчылдап атат. барандай вызов. Барбы? Өчүп калды. Дээрлик 1 саатка жакын убакыт патрулдук милиция кызматкерлери тез жардам унаасын күтүп олтурушуп, абалы оорлошуп бара жаткан адамды ак халатчандардын унаасына салып беришти. Бул окуя менен айталы дегенибиз, шаардын чет жагында болсо бир жөн, шаардын так ортосуна 1 сааттан кийин гана келген тез жардам унаасы жарандарга кандай тейлөө жүргүзүп жаткандыгы ойлондурду. Мүмкүн 1 сааттын ичинде ооруп жаткан адам, андан дагы оор акыбалга кириптер болуусу толук мүмкүн.
$6. Сейчас я вас уже справа придется остановиться. Я думала, там разрыв есть в воде, потому что там же поворот молчина. Где-то остановка оборотля молчина. Там разрыва нет. Даже вот здесь разрыва нет. Хорошо. Сколько там штраф будет? Сейчас мы с вами проедем ГНД. Ал эми бул автоунаа жолдун катар сызыгын кесип, артка бурулуп жатканын кадрдан так эле көрсөңүздөр керек. Андыктан аны инспекторлор токтотушуп, тийиштүү айып кагазын жазып беришти. Паспорт салмаңыз, бәке, бек алыңыз. Протокол жазыласыз. Сіз майнос машинаны кетіп бересіз. Ал эми бул автоунаа Чүй проспекти менен бара жатып, дал ушул жерден жолдун катар сызыгын кесип өткөн. Инспекторлор жол эрежесин бузган айдоочуну дароо токтотушуп, ага мыйзам чегинде протокол түзүүнү башташты. Бирок айдоочу документтерин бербей, терезеден гана көрсөтүп олтурду. Инспекторлор айдоочуга карата тийиштүү протоколду түзүп, ага айып кагазынын көчүрмөсүн карматышты.